Assalamu алейкум. Атчалмайдан атпай жүртім. Біз қайрадан айғырлар берүүсүн дагы баштап атабыз. 2026 жылға аргындаштыруу иштери боюнча иштерди алып барып аткан мыкты селекционерлер менен баарлашабыз. Алардын айгырлары жөнүндө кеп кылабыз. Мына быйылкы ошол айгырлардын алгачкылардан болуп, мына силерге жаңы айгырды тартуулайлы. Бул айгыр биздин берүүбүздө болгон мейманда, бирок силерге жаңы айгырдын жаңы жактарын силерге көрсөтөлү деп чечтик. Мага Такемдин өзү жаңы айгыр алыптыр, өндүрүүчү айгыр кылып. Береке аттуу айгырды силерге сунуштайбыз азыр. Берекенин буга чейинки атактангы биздин жалпы Саякбала жамаатында белгилүү. Таке айгырды дагы мына алып турсуң. Эми ошо айгыр боюнча кеп кылалы. Бул айгырдын буга чейинки ысымы кличкасы Береке болчу. Анын өзүңө келгенде да ошол эле калдыбы же жаңы ат болдубу? Анан ошо айгырдын алуу максатын, айгырдын эмнесине кызыктың, айгырдын ата тегинен кеп кылалы. Береке буну ушул Давлеталиев улан күйөө балабыздын аты. 6 жашта. 6 жашта, 6 жашта. Бул атактуу Lucky First'тун тукуму. Ооба. Сага быйыл кандайча келди, эмне максат менен алдың дегендей. Бул айгырды ошол тай кезинен бери эле көрүп жактырып жүрөм. Ошону быйыл айгырлыкка, өндүргүч айгырлыкка алдык. Ай жаныбар, келишкен мал экен го. Бунун ата тегин айталы эми. Бунун ата теги өзүнүн негизи паспорттагы боюнча голландец деген экен. Бияктан Береке деген ат коюлуптур. Ушу Береке деген ат. Өзү атына жараша заты келипти дегенде бул берекелүү айгыр болду окшойт. Бул чуркагандай ой сонун чуркады, Ооба. Бул Бекзат энебиз таптап чапты. Башында Изат чапкан. Изат бир машина уткан кунанында. Андан кийин мына Бека чапты. Бүгүн азыр мына сүйлөшүп отурсак, ушул 5 hafta унаа уткан айгыр. 10.000 сомдук сертификаты жана ат жабуусу папон. Жакшы, анда бул Бека сайыпкер катары муну да суутуп далайга келип жеткен турбайбы? Бека, эми сен кеп келген сага буралы. Бул айгырдын чуркашын, келгенин сен да бир кененирээк айтып берсең. Бул айгырды биз Тайында алганбыз. Россиядан алдыргансың. Россиядан алдырганбыз. Бакыт байке таксыр атадан мана. Ошол Бакыт байке айтып калган, ушу Бондаренкода ушундай айгыр турат. Кунан тай турат депчи. Ушуну алып чаппайсыңарбы деп анан. Ошодон кийин Алар сатыкка жарыяга чыгарып турбайбы? Сатыкка жарыяга чыгарып анан ушул жактан алганбыз. Көрүп атты көрсөк, видеосун жиберсе, жакшы, күчтүү ат болуп турган ошондо эле. Тайында эле күчтүү болуп, мындай карлуу ат тай болуп турган. Ошондо алып анан Тайында бир сынакка коштук, болбой койду сынакта. Анан Кунанында Изат байке дайындаган. Кунанда бир сынак, биринчисинде сынак тутуп, андан кийин экинчисинде кеминден уткан. Андан кийин 3 жашында кайра Изат байке мага берген, өзүң дайында деп. 3 жашында эң биринчи чабышы бул эмеде болгон. Баканбайда, Тоңдо. Ооба, Баканбай айылында. Ошол жактан биринчи болгон. Машина утканбыз ошол жакта. Быштысында. Андан кийин Норуста 3-чү болгон. 4 жашында чаппай калдык. Ошондойбу? Анан бул эми Бека бул кыскасы 5 hafta унаа уттубу? Ооба. Ошо анан 3 жашында күзүндө жазында Норуска 3-чү болгондон кийин могу колтук жагы шишип, бурсит болуп, ошондо туруп калган. Анан күзгүгө дайындап, кайра күзгүгө чапканбыз. Эң биринчи чабышы Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын 100 жылдыгында ошондо Аламанда 2-чи болгон. Андан кийинкиси элдик ат чабыш деп ипподромдо, Бишкектин ипподромунда болгон. Ошол жактан утканбыз. Машина уткан аяктан. Жакшы. Келишкен айгыр экен. Бою канча мунун? Бою 1.60-тан үйдө го. 1.60-тан,
1.63 1.65 тегереги го. Ооба. Анан бунун ата тегине да бир жакшы баянама кылып койбойлубу Бека? Атасы Лакифиос деген айгыр. Энеси болсо Гравилея деген бээ. Гравилея Валдын кызы. Аташтуу Вал. Бу да ошондо кандар жагы кайсы кандай жатат болду? Манкантур, Манкан, баса Манкантурдун каны да жакын отурат. Лео Кастелли. Седлер уесунун каны да абдан жакын отурат окшойт. Лакифиос. Лакифиорстон келет, Эми азыр Лакифиорстун негизи бул Россиядагы өндүрүш мыкты айгырлардын бири экен Лакифиорс. Анан Лакифиорстун башка балдары да аябай чуркап атат таке, Ушу жакшы ийгиликтерге жетип атат да. Ушул Бондаренкадан келген да. Эми айгырды негизи 3 бөлүк менен баалайт. Биринчи ата теги, экинчи экстерьери, үчүнчү чуркоо жыйынтыгы, анан төртүнчү негизгиси балдарды ошо өзүндөй чуркадыбы. Бул айгырды байкасак ошо 4 параметр менен, 4 бөлүк менен төп келип атыр. Ооба. Эми бир эле баса мунун тукумдары калды, эми баса 3 бөлүгү туура келди, эми тукумдары боюнча эми ушул өндүрүш айгыр бою кылайын деп алып турсаң, ак жолтой мал болсун. Пландар кандай эми? Бизде пландар ушул жазында Шумкардын энесин анан берки жылдызды өкөнү алып барып ушул айгырга токтотуп алып келгем. Өкөтөн Кудай буйруса боз. Анан ушул жакын арада эле чукул эле кайра сатылат болуп калып, анан ушул айгырды сатып алдым. Эми бул таки абдан өзү да тынч мал экен бул. Мен байтан бери байкап атам. Байтал бээлерди көргөндө кээ бир айгырлар чыңырып дейт, жанагы калбай тынчыбайт. Бул айгыр деги бир жогуш экен да. Ооба, мага да мына келгенине 1 айдын жүзү болуп калды. Айгырдын жейиши, ичкен жегени, өзүнүн мүнөзү дагы тынч экен. Багы бакканың болсо айгыр жатып алып кайгыр деп илгерки ата бабаларыбыз багы чалпы айгырларды баккандан улам сөз чыгарса керек. Бирок бул айгыр өзү көлүккөйүп жогуш экен, Жоош. жаныбар. Ушундай мал жакшы да. Бу жем чөп сазыңда баа тээп коет, анан тиге чапчык коет деп коркпойсуң. Оор басырыктуу, Оор басырыктай. Байгеде да ушундай беле? Ооба. Анчалык деле баягы мынтип күйүп ала кача тургандай эмес болчу. Тынч эле жүрчү. Ала каччы, эгер аттын алдына чыгып калса ала каччы, талпанын алдына чыгып калса. Аттын аркасына карамасаң кармап жүрө берчү. Ай жаныбар, абдан жакшы мал экен. Мен да бул чындап мындай жакшылап байкап карай элек болчумун. Бүгүн да көрүп атам. Өзү 6 жаш экен, 2019 жылкы. Азыр күчү да толуп турган экен, белинде да кубаты бар келип турган экен. Жамбаш сөөгүндө аябай жакшы узун экен Бека. Ооба. Ошо сүрөтүнөн көрүп аябай жактырганбыз. Сүрөт видеолорун салган. Бизден аламанга, кунанга жакшы Жарайт экен. жарайт. Ай жаныбар. Бека эми багы ата салтта дагы бир сынаганда айтат да, сен жогушпош керек, куйругун бир чычагын көтөрүп көрчү, мен күн тийбесин көрөйүн. Мен негизи бир тоң тажрыйбалуу аксакал айтканда күн тийбеси жакшы болуш керек деп. Ооба, баракалда. Күн тийбесинде кеп жок экен. Жамбаш сөөгү өзгөчө мындай узун экен, Жамбаш сөök чоң болсо да бүт баягы күчтүн баары ушу жамбаш сөөктө болот. Анан мунун азый сайганын байкайлычы, ушу жогуш экен, кана. Жаныбар. Мынакей азыйларын да көрүңүздөр. Азый да абдан аскадай кылып сайган экен жаныбар. Алкымында болсо мынакей жагы ганашы кенен экен, төш. Өзгөчө мынакей омуроодо мыкты жагы бар экен, байкаңыздар. Омуроо деген ушундай болуш керек экен. Таке Кудай кааласа буга жас чыгар менен эле бу бей коем дегендер арбын болот болуш керек. Биз да ушинтип ойлоп атабыз. Бей коем дегендер келгиле. Ооба. Кудай буйруса аман эсен турсак, жазга чыксак, бейлериңер туурса алып келгиле, карап беребиз. Ооба да, эми бу жакшы айгырдын кадырын дагы жакшы бейлер көтөрөт да. Анан биздин көрүүчүлөргө да айтып коюш керек, мөртө шөртө бейлерди алып келип кереги деле жок. Анткени айгырдын да кадыр түшпөйт, кулундары ылдыйраак канылдый болуп калат. Ошон үчүн таза кандуу бейлерди алып келсе, айгырдын да кадыры, бэйнин да кадыры, аны баккан
селекционер жылкы сүйгөн азаматтын да кадыры бийик болот эмеспи? Мына достор, биз Береке деген Lucky First'ун түзмө түз тукуму болгон, мүнөзү өзү жоош болгон караш жаныбар. Деги бир чапчып, чыңырып, тияка бир тетеңдеп чалпалонгонун байкаган жокпуз. Жоош экен. Бою да абдан келишип, бой 1.65 бар го дейм. Бар окшойт. Жок. Бой десең бой бар экен. Буту колдордогу балбан экен. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын селекциясына ушу туурабы дейм да. Ушу буту колу жоон бекем атты. Бу да мына операторума дагы айтып коеюнчу, мына досторубузга көрсөткөлү. Негизи аттын көбү багы размет деп коет го, алдыңкы эки туягы эки жака аттардын кемчилиги ошондо болуп калат. Мына бул атта андай кемчилик жок экен. Алдыңкы туяктарын көрөлү мынакей. Бери бастыра берсең. Жетер. Мынакей. Түп-түз буттарын таштагандар түп-түз, размет деген жанагындай кемчилик жок. Арткы буттарына таштагандары түз экен. Ай жаныбар ау. Мал болбосоң кое кал. Азамат буйруктуу болсун эми мына достор. Биз Талай Маткуловдун Береке деген айгырын силерге тааныштырдык. Телефон номери кааласаңыздар беребиз. Дареги Ысык Ата району Айтылуу Жетиген айыл.